Бул жер Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегаралары чектешкен аймак. Биз азыр Баткен районуна караштуу Кызыл Бел айылында турабыз. Бул аймакта мамлекеттик чегаралар такталып тосулбагандыктан контрабандалык жүктөр мына ушундай аймактар аркылуу өтөт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз-Тажик чегарасынын Баткен облусу аркылуу өткөн аймактары толугу менен такталып бүтпөгөндүктөн жашыруун жолдор мына ушундай аймактарда көп. Мыйзамсыз жүк өткөрүү тобокелчилиги бар аймактар негизинен Тажикстан менен чектеш турган Баткен районунун бир канча айылдарында жана Лейлек районунун арка өрөөнүндө жайгашкан. Жакында эле күч түзүмдөрү тарабынан Тажикстанга өтүп бара жаткан жеринен күйүүчү май ташыган 4 жүк ташуучу унаа кармалган. ГКМБнын кызматкерлери тарабынан 4 КАМАЗ үлгүсүндө унаа кармалды. Күйүүчү май менен Тажикстан Республикасынын Согды облусуна кирип жаткан жеринен. Андан кийин кече мына бул Кадам жай району Айдаркен тарабында 10 тоннадай мандарин кармалды. Сох районуна кирип Өзбекстан Республикасына кирип жаткан. Ушундай азырынча жыйынтыктары жакшы, мындан дагы жогору жыйынтыктарга жетебиз деген ишенимдебиз. Тажикстандын аймагында күйүүчү майдын баасы кымбат болгондуктан Баткен облусуна келген күйүүчү майдын басымдуу бөлүгү Лейлек району аркылуу кошуна өлкөгө өтүп кетет. Мындан улам күйүүчү майдын тартыштыгы алгач Лейлек району жана Сүлүктүү шаарында байкалат. Бензин азыр даны время бул жерде жок. Өткөн күндөрү 59 сомдон сатылып атты. Ошо ар кимиз ар кандай цена коюп атат да. Ал контрабанда болушу мүмкүн. Ал бул жака келбей атат негизи бензин. Биз бир жумадан бери сарсанда болуп ал жактан алдырып атабыз да, канистрлерге алып келебиз. Билбедим мен качан чечилет. Белгилеп өтсөк, акыркы күндөрдө Лейлек району жана Сүлүктүү шаарында күйүүчү майдын тартыштыгы жаралган. Облус башчысынын айтымында күйүүчү май сатып алектенген айрым ишкерлер чек арадагы аткезчилик менен күрөшүүгө тоскоол кылуунун аракетин да көрүп жатыптыр. Жанагы контрабанда менен заниматься эткен группалар дагы саботаж кылып атышат. Кече биз Лейлек тарапта жанагы биздин май куюучу АЗСтердин баарын текшергенде бардык эле жерде бензин бар экен, ошону кой бербей атышыптыр. Это биринчиден да бул саботаж деп коебуз. Кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык мунайды жана мунай продукталарын ЭАЭП аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салынган. Мындан улам Кыргыз-Тажик чегарасынын такталбаган аймактарында күйүүчү майды мыйзамсыз өткөрүү аракеттери көбөйүшү мүмкүн. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.